өкүм чыгаруу үчүн кеңешме бөлүмүнө кирип кетишти. Мындан улам анын тарапташтары азыр күтүп турган чагы өкүмдү. Бұл главный жүрегіне имамды шешімдердің күшіне қалдырылды. Еш себепсіз негіз жоқ. Қалып айтпай мына 10-15 күн өтеді. Көрсетмелерде бұл Майс Қалшаев екі үш бала бар. Садыр Жапаров сізге чалды деген негізден отырды. Садыр Жапаровты кескен болшы. Анан эми ошолор интервью берип айтып атат, видео обращение кылыпчы. Бизди УКМКдан кыйнашты, пакет кийгизишти. Садыр Жапаровга каршы көрсөтмө бересиңер. Каршы көрсөтмө берсеңер, президент айтып атат, силерди помилование кылып, сразу бошоткузуем депчи. Ой, бизди соттолуп кетпедикпи? Бизди кантип кайра бошотот десе, президент помилование кылганда бошотот деп. Мына азыркы балдар бошонуп эркиндикте жүрөт, интервью берип атышат. Садыр Жапаров
эч кандай күнөөсү жок. Бизди УКМКдан СМБдан пакет кийгизип кыйнашты депчи. Эми ошону мына азыр биякта турган прокурор жокко чыгарып атат да. Прокурор жокко чыгарып, видео обращениени жокко чыгарып, өз күчүндө калсын деп атат. Телефон чалды дегенчи. Эми бул мен ойлойм, кыргыздын абири болсо, кыргыздын эртеңки келечегин ойлойбуз десе, мындай прокурорлорду биз иш эмес, Кыргызстанга да жашаганга укугу жок. Кыргыз деп, кыргыз мамлекетинин эртеңин күйгөн ушундай чыгаан жигиттерди кесип атса, анда биз эмнеге жашап атабыз? Ушу Садыр Жапаровдун эле жана жогорку кеңеште айткан сөзүн айтайын. Анда баарын эле талатып, тонотуп сатып ел, эртең тияка карызды бере албай Кытайга берели, эртең бияка казактарга берели, каркыраны бергенде дайыр. Ошонтип эле баарыбыз тентип кетели. Ошонтип эле баарыбыз тентип кетели. But no matter what you say about Trump, you have to admit he does say what's on his mind. He does